туура эмес. Вообще мындай подход туура эмес да. Эми тиги жол тыгындын эмесин чечиштин ордуна биз жана тияка бияка жылдырып туура эмес вообще, туура эмес. Ошондуктан жанагы развилкаларды жасаш керек. Андан тышкары жанагы биздин негизги проблемабыз темир жол өтүп атпайбы шаардын ортобуздан. Ошол эки эле жерден өтөт да темир жолду кесип өтөт. Ошондуктан бүт бардыгы машиналар ошол эки жолго чыкканга аракеттенет да бүт бардыгын ошонун аркасынан да болуп атат. Ошондуктан жанагы темир жолдон өтө турган жолдорду көбөйтүш керек. Же астыдан же үстүдөн. Анан ошон жанагы Ош базары жанында Аламедин жактарда моундай пробка болуп аткан жерлерде развилкаларды жасаш керек. Вот. Мына эмеде айтып атпайбы биз 1 триллион 300 миллиард сом киреше алдык деп. ВВПбиз. Бюджеттер көбөйүп атат дейт. Канча гранттар кирип атат. Ошону иштеш керек, ошонун үстүнөн иштеш керек. Анан кийин көп нерселерди мындай регулировочный жол менен эле бүтүрсө болот да. Жанагы жерлерде перекресттуктарда жанагы светофорлорду мындай рациональный кылып, жаңыларын коюп, чтобы ал жерде көп тыгын болбой, мындай жакшы регулировка боло турган. Анан кийин жанагы ошол организационный вопростордон деле башталса болот да. Ал үчүн ошол жерде изилдеп жүрүп, бир группа кылып турушу көчөлөрдө жүрүп, бүт баарын анализин жасаш керек да. Ошондой жерлерде аябай көп да. Анан жөн эле нарака жылдырып, бияка жылдырып, балдардын ыңгайсыздыгын эсебинен чечем деген бул туура эмес. Анда саат 5 эле кылып койбойбу? Ошондой жакшынакай кылып коет да, андай барыбыз кечикпейт. Анан ар бир кызматкерлер өз убактысы жатпайт. Президент саат 5-те өтсүн, окуучулар 6-да өтсүн. Бул эми айла жоктуктан кадам болушу мүмкүн, бирок мындай жол менен албетте чечилбейт маселе. Бир гана жол биз коомдук транспортты күчөтсөк, анан жана жеке менчик транспорт кызыктуу эмес болгондо гана пробка чечилет да. Эгерде биз жолду кеңейткөн күндө деле ал жолго алып бара турган кичинекей жолдор тар. То есть пробканы биз ортодо чоң жолдон чыгарсак деле, ал кичинекей көчөлөргө өтүп кетет да, пробка тыгын болуп калат. Ошондуктан мен ойлойт атам, бул эми убактылуу кадамдар болушу мүмкүн, бирок бул ыңгайлуу эмес да. Эртең менен мисалы үчүн кеч күздө же кыштыраак ойлоп көрсөңүздөр 6-7-те чыгып балдар кыйналат го. Мен ал мындай табыш жакшы тапкан жол эмес да. Башканы издеп көрүш керек. Бул ушул мектептердин, жогорку окуу жайларынын, мекеме ишканалардын ушу иштөө сааттарын кандайдыр бир түрдө жылдырган болсо, мен ойлойм, жол тогуну көп эмес, бирок азаят. Мунун өзүнчө бир немеси бар, себеби ошол бала бакчага, мектепке азыр бүт ата энелер балдарын машина алып барып атпайбы? Ошолардын саатын карап койсо туруп эле болот. Убактылуу айла жокму пробкаларды чечип, иретке салып алгандан кийин кайра калыбына келет. Азыркы убакта пробканы чечүү жолдордун бирден бир ушуну көрүп атышат да. Бул туура эле деп ойлойм. Убактылуу 1 жыл может 2 жыл андан тыгын чечилгенден кайра өзүнүн калыбына келет. Мэрия деле аракетин кылып бир жолдорун издеп атса керек.